Президент Садыр Жапаров эл аралык уюмдардын башчылары менен жолукту. Жолугушууга түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши, эл аралык түрк академиясы, Түрксой, Европа бирлиги, ЖККнын КМШдагы аткаруу комитети, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы жана Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчилери жана өкүлдөрү катышты. Жапаров Кыргызстан келишимдерге ылайык бардык эл аралык милдеттенмелерди мындан ары да аткара берерин белгилеген. Улуттук экономиканы туруктуу өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестицияларды агымын көбөйтүү зарыл. Бул багытта Евразия экономикалык биримдигинин потенциалдуу рыногуна чыгууну көздөйбүз. Мындан сырткары ЖККга мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылууга абдан кызыктарбыз деген Жапаров. Президент ар бир эл аралык уюмдун өлкө үчүн маанисин белгилеп өткөн. Өз кезегинде эл аралык уюмдардын башчылары Садыр Жапаровду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттуктап, мындан ары да тыгыз кызматташууга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоого даяр экендигин айтышкан. Биздин мамлекет буга чейин жетишилген эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге ылайык бардык эл аралык милдеттенмелерди ак ниеттүүлүк менен аткарып келгендигин жана мындан ары да аткара берерин баса белгилеп кетем. Чет өлкөлүк өнөктөштөр, эл аралык уюмдар жана финансылык институттар менен өз ара пайдалуу кызматташууну өнүктүрүүгө өтө чоң маани беребиз. Кыргызстан прагматикалык, тең салмактуу, көп векторлуу, ырааттуу жана ачык тышкы саясат жүргүзөт. Бардык өнөктөштөр менен өз ара түшүнүшүү жана кызыкчылыктарды урматтоо принциптерине негизденебиз. Мамлекеттин өнүгүүсүнө, элдин бакубаттуулугун көтөрүүгө жана жарандардын кызыкчылыктарын коргоого болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Кыргыз Республикасы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги уюмуна мүчө мамлекеттердин интеграциясын чыңдоого багытталган туруктуу позицияны карманат жана уюмдун алкагындагы кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүүнү жактайт. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин жана Евразия өнүктүрүү банкынын өркүндөсүнө өзгөчө маани беребиз. Улуттук экономиканын туруктуу өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестициялардын агымын көбөйтүү зарыл. Бул багытта Евразия экономикалык биримдигинин потенциалдуу рыногуна чыгуу максатында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана эмгек ресурстарынын эркин жүрүшүндө толук масштабтагы жетишкендиктерди күтөбүз. Мындан сырткары биз жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылууга абдан кызыктарбыз. Заманбап чакырыктар менен дүйнөлүк коркунучтардын бүткүл спектрине каршы турууда ар тараптуу кызматташууга жана көмөк көрсөтүүгө дагы даярбыз. Адамзаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу менен байланышкан Кыргызстан менен Бириккен Улуттар уюмунун ортосунда көптөгөн тармактарда тыгыз өнөктөштүк мамилелер түзүлгөнүн канааттануу менен белгилейм. Дүйнөлүк туруктуу өнүгүү максаттары жана биздин өлкө катышуучу болгон негизги эл аралык программалар боюнча бардык чараларды мындан ары да ишке ашыра беребиз. Ошол эле учурда биз европалык өнөктөштөрүбүз, анын ичинде Европа бирлигинин бардык өлкөлөрү менен кызматташтыгыбызды кеңейтүүнү улантабыз жана бул үчүн зарыл болгон аракеттерди көрөбүз. Ал эми түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши Түркпа, Түрксой жана эл аралык түрк академиясы менен болсо, мындан ары да жемиштүү жана узак мөөнөттүү кызматташууга чоң үмүтүбүздү билдиребиз. Кыргызстан бул уюмдарга мүчө мамлекеттер менен ар тараптуу конструктивдүү аракеттенүүнү чыңдоого салымын кошууга ниети чоң. Ошондой эле Кыргыз Республикасы Азиядагы өз ара аракеттенүүнү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмесин Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты жана ишенимди чыңдоонун маанилүү механизми катары көрөт. Бул аянтча азыркы учурда дүйнөдө болуп жаткан татаал кырдаалда өз актуалдуулугун жоготпошу керек деп эсептейм.
Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, Киргизская республика занимает достаточно активную позицию. И мы сейчас вот работаем уже над первыми подходами по реализации стратегии развития нашего союза до 2025 года. Она утверждена. Мы постарались найти ответы на те постановочные вопросы, которые выдвигаются вашей страной. И, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы вот именно такое опережающее развитие было в отношении Киргизской республики. Президент Европейского совета господин Шарль Мишел еще раз попросил мне передать наши заверения, что мы готовы тесно сотрудничать и поддерживать процесс реформ Киргизстана. Для нас Киргизстан – это очень важный партнер, пример развития путем демократии очень важен для не только Киргизстана, но и для всего региона. Это очень важный год в наших отношениях и в развитии вашей страны. Мы хотим наверстать все, что мы пропустили в прошлом году из-за пандемии и тоже из-за политического кризиса в Киргизстане. Я очень рад был послушать, что все важные моменты вы озвучили в вашем выступлении, все реформы, которые мы считаем очень важными для процветания и стабильности Киргизстана, вы о них говорили. Конечно, очень важно их превратить в жизнь, на практику. Мы, как надежный и довольно традиционный партнер, мы готовы еще раз с вами тесно работать.